Саламатсыздарбы, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүн биелердин бооз кызырын кантип аныктасак болот күмөн жараткан учурларда. Ошол тууралуу кыскача тасма тартайын деп чечтим. Себеп дегенде мен дагы бул биени айгырга коюп күмөн болуп УЗИге тарттырдым. Анан ушу көпчүлүк сураштырып, китептерден окуп, кандай жол менен УЗИси жок аныктаса болот деген суроого жооп издедим да. Бир нече жол менен биенин бооз кысырын аныктаса болот экен. Биринчи эң жөнөкөй жолу жылкы заара кылып жаткан учурда бие эгерде бооз болсо, могу арткы эки туягын туура ушундай койгон боюнча заара кылат экен. Эгерде кысыр болсо, ушул эки арткы туягынын учуна турат экен. Мен муну өзүм тажрыйбадан байкадым. Экинчиси, бооз бие заара кылган учурда үзбөй заара кылат экен, бир эле жолу. Ал эми кысыр боло турган болсо, үзүп заара кылат экен. Ушул эки жол менен аныктаганды үйрөндүк. Башка жолдору болсо айтыңыздар, комментарий жазыңыздар да, кантип бооз биелерди, биенин бооз кысырын аныктаса болот. Анткени көпчүлүк жылкы сүйүүчүлөр азыр кыш чилде келди, күмөн жараткан биелер болуп калат. Андыктан ошону биле жүргөнүбүз жакшы. Бул бие эсиңиздерде болсо, тай кезинен баштап багып атабыз. 4 жаш буюрса Леди Белла деген бие, тракен породасындагы, буюрса бооз. Жакшы айгырга токтотканбыз. Күтүп атабыз буюрса жазга. Азыр бою 1.70ке чамалап барып калды. Акыркы жолу ченегенде 1.69 болуп чыгып аткан. Буюрса чоң бие болот. Андыктан жылкы сүйүүчүлөр, дагы кандай жол менен биелердин бооз кысырын аныктасак болот? Комментарий жазыңыздар, сын пикир айтыңыздар. Баарыбыз биле жүрөлү. Сак саламатта болуңуздар.